Казакстанда өткөн Менин Казакстаным аттуу сынакта ырчы Азиз Батыров жеңиш менен кайтты. Тагдырым өзүңө туш кылса, түгөйүң мен өзүм болоюм. Сынактын бекитилген жобосуна ылайык катышуучулар патриоттук темадагы чыгармаларды аткарышты. Кыргызстандан катышкан Азиз Батыров темага ылайык Ала тоо көрккө келбейт, эл болбосо деген Барпы Алыкуловдун сөзүнө жазылган Обону Роза Амановага таандык чыгарманы аткарып, экинчи орунду багындырды. Ала тоо көрккө келбейт, эл болбосо деген чыгарма көбүрөөк мына термеге кирип калат. Ошондой эле мындай табигатты мактап ырдап атасыз. Ошон үчүн патриоттук болуш керек болчу. Эгерде сиз чындыгында патриоттук ырдаганыңызда балким бирде алмаксыз деп жюрилер эскертүү берди да. Бирок ошондо деле бул биздин элде, кыргыз элинде ала тоо көрккө келбейт, патриоттук ырга кирет чындыгында. Анан эскертүүнү эске туттум. Сынактын жеңүүчүлөрү түзүлгөн калыстар тобунун жыйынтыгы менен аныкталды. Саамалыктын жүрүшүндө ар өлкөдөн келишкен өнөрпоздордун кийген улуттук кийиминен баштап, улуттук аспаптын коштоосунда аткарылган чыгармаларга калыстардын өзгөчө көңүлү бурулду. Мындан тышкары, ырчынын аткаруу чеберчилиги, үн диапазону, сахнада өзүн алып жүрүүсү менен айырмаланып турганы көңүл сыртында калган жок. Таланттарды бириктирген сынактын жүрүшү 2 күнгө созулду. Анан сынакка мен негизи көптөн бери катышпай аттым, 3 жылдын жүзү болуптур, жарыштарга барбадым эле. Бирок ошол быйылкы жыл жыйынтыгы үчүн жемиштүү болсун деп дегеле өзүмдүн жеке өзүм үчүн жана аз да болсо салымымды жакшы тараптан кошоюн деп катышып көрөйүн деп чечкен болчумун. Менин Казакстаным жыл сайын жыл аягында өтүп келген сынак. 16 жылдан бери 20дан ашуун өлкөнүн таланттары катышып келет. Бул жылы 1-чи орунду Казакстандык ырчы багындырды. Өлкө желегин желбиретип, 2-чи орунду Азиз Батыров, 3-чү орунга Өзбекстандык ырчы ээ болду. 1-чи, 2-чи орунду ээлеген ырчыларга алтын үн, күмүш үн наамдары менен кошо акчалай сыйлыктар тапшырылды. Эскерип ырдайм эмгегин, чыңгыздай улуу атанын, калеми менен жарыткан адаби рухун анамды. Биз ошо өнөр адамдары албетте жаңы клип тарттырсак экен, элге ушул жаңыча бир чыгармаларды иштеп чыгып, бир жакшы ырлар менен элдин жан дүйнөсүн байытсак экен деп ойлойбуз да. Ошондой эле мен дагы албетте үй бүлөгө саласын кос тийгиле деп, ошондой эле мен жаңы клип тарттырайын деп атам. Сүйүү таптым, сүйүнчү деген ырыбызга. Ошол жаңы жылга 2019га жаңы клип болот. Ушул акчанын эсебинен деп айтайынчы. Кундуз Бегарстанова, Курманбек Шаршенбеков, Кутман таң программасы.